Elестетиң, эртең менен түз эфирде жаңылыктарды көрүп олтурасыз. Ал жактан эми түз эфирде күтүлбөгөн нерселер албетте болуп турат да. Өзүңөр байкагандай, бүгүн биз сиздерге түз эфирде миңдеген көрүүчүнүн көзүнчө уят болгон 7 ыңгайсыз учурду көргөзүп беребиз. Сизге бир суроо. Көптөн бери көрбөгөн чоң энеңизди жолуктурсаңыз, сиз эмне кылмаксыз? Ким болбосун албетте чуркап барып учурашат да. Ушул да суроо болдубу деп жазсаңыз керек. Эгер ушул жолугушуу түз эфирде болсочу. Элестете албай жазсаңыз, мына видеосун эле көрүңүз. Байкуш кыз өтө уят болду. Ал тургай мага да ыңгайсыз болуп кетти. Уялгандан жердин астына кирип кеткидей болуп кала берди. Негизи аял кишилер бар жерде ар дайым ыңгайсыз нерселер болот. Мына дагы ошондой бир ыңгайсыз учур. Алыстан көргөндө жөнөкөй эле видеодой. Бирок башка камера менен карасак, кыскасы түшүндүңөр да. Аялдар эч нерсени эптей албайт деп ойлосоңор жаңылышасыңар. Аялдардын эң эле колунан жакшы келе турган иш бул тамак жасоо. Бул видеодо түз эфир, аял киши жана дагы бир ыңгайсыз учур. Менен эч нерсе дей албайм. Баштап сиз видеону өз көзүңүз менен көрүңүз. Эки сөз менен түшүндүрүп кеткенде, алып баруучу эртең менен телешоого келген аялдын бийлеп берүүсүн суранган. Ал бийлеп берем деп түз эфирде уят болуп, ыңгайсыз абалда калган. Кийинкисинде мындай эле кийинип келет деген ойдомун. Сизге дагы бир жөнөкөй суроо. Футбол көрүп жатып сиз эмне менен алек болосуз? Жообун комментарийге жазыңыз, албетте күтөбүз. Эми Германиянын тренери футбол көрүп жатып эмне менен алек болорун көрүңүз. Ушундай дүйнөлүк чоң футболго жок дегенде жуунуп келбейби? Бүткүл Германияны уят кылды. Бирок жакшы ойлонуп көрсөк, Германиянын тренери эмне кылганы бизге кыргыздарга чын жүрөктөн баары бир. Алдына ала эскертип коеюн, майып адамдардын үстүнөн күлгөн туура эмес. Эми элестетиң, бир колу темирден болгон киши түз эфирге келип, өзүнүн робот колун көргөзүп жатат. Кантип элестете алдыңыз? Железный человекке окшото алдыңызбы? Же Терминаторго окшото алдыңызбы? Келиң анда асманга учпай видеосун эле көрүңүз. Темир колунун кандай жакшы иштегенин мактанып жаткан учуру. Чында беле Железный человекке кичине окшоп кетет экен. Элестетиң, сууга жаш бала түшүп кетти. Сиз аны баатырча куткарганы түштүңүз. Сизге медалдарды тагып жатканын элестетиң. Эми видеону көрүңүз. Жардамга түшкөн баатырга рахмат да айтып койгон жок. Заманыбыз кайда бара жатат? Бул байкуш дагы өзүнү интернеттен көрө элек учуру. Эгер өзүнү интернеттен осол болгонун көрсө, жерге батпай калса керек. YouTube'тун башкы бетинде турган учурга да жетип келдик. Алып баруучу ушунчалык сөзгө берилгенден колу кантип жетип барганын өзү да байкабай калыптыр. Жок достор, бул кокустук эмес. Чоң экрандан кайра кайталап көргөзгөнгө караганда, бул нерсе алып баруучунун планында болгон. Эмнеси болсо да бул айым элге уят болгонуна чыдабай, баарын таштап студиядан чыгып кеткен. Эгер видео жаккан болсо класс басыңыз жана каналга жазылып, биз берген суроолорго комментарийде жооп жазганды унутпаңыз. Сиздер менен Кыргыз Топ каналы болду. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.